Кыргыз адабияттануу илиминдеги алгачкы кандидаттык диссертациялык эмгектин автору Тазабек Саманчиндин илимий жана көркөм чыгармалары камтылган «Репрессияланган адабият Тазабек Саманчин» аттуу китеби Манас улуттук академиясы тарабынан жарык көрдү. Бул жыйнакка белгилүү инсандын адабият, аны окутуудагы көйгөйлүү маселелер, фольклор, акындар поэзиясы жаатындагы изилдөө жана сын макалалары, көркөм чыгармалары топтоштурулган. Кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө өзүнүн зор салымын кошкон белгилүү адабиятчы, сынчы, котормочу жана драматург Тазабек Саманчин улуу акын Токтогулду изилдеп академиялык жыйнак чыгарган биринчи окумуштуу. Ал жазган чоңдор үчүн алипеси 5 ирет 500 000 нуска менен басылып чыккан. Молдо Кылыч жазгыч акын деген темада диссертация жазып, филология илиминин кандидаттыгын алган биринчи окумуштуу болгон. Илимий ишинде улуттук ката кетирген деген жалган жала айып менен 1950-55 жылдары түрмөдө отурган. 1955 жылы толугу менен акталып, 1938 жылдан баштап СССР жазуучулар союзуна мүчө болгон. Тазабек Саманчин көп кырдуу талант, Берметтин уландары, Абышкалардын жоругу, Тоо арасында аттуу пьесаларды жазган. Ошол камактан кийин кайрадан чыгып, жыгылбай, мүдүрүлбөй, тайманбай, кайрадан ошол өзүнүн эмгегин, өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө умтула берген да. Айта турган нерсе, бул жалпы адабият таануу үчүн чоң жаңылык деп эсептейм. Ачылыш деп эсептейм. Ушул китепти биз кайрадан окурмандарга тартуулап жатып, Саманчинди кайрадан экинчи өмүрүн тартуулап жатабыз.